Менин кайненем менин ата энем менен сүйлөшпөйт. Наразы болуп жатат деп эле койуптур болду. Менин кайненем менин ата энем менен сүйлөшпөйт, жана катташпайт. Менин артымдан жаман сөздөрдү айтат. Мага жакшы мамиле кылбайт. Эмне кылсам болом? Бардыгы эле мынакей карасаңыз, семейный наразычылыктар, үй бүлөлүк, ал менен, бул менен дейт. Себеп биз пайдубалды туура эмес койгонбуз. Пайдубалдын бардыгын ошо үйлөнүп атканда, кайын журт болуп неме болуп атканда, акчага, буюмга, байлыкка, ошонун үстүнө койгонбуз. Бүгүн карап отурабыз ана. Болор болбогон материалга таарынышып сүйлөшпөйт. Болор болбогон ушундай сеп алып келдиң, бербедиң, калың, тияк, сен 3 кой, мен 5 кой, 10 материал, 5 материал деп отура берип мынакей мындай. Негизги булардын бакытын караш керек, адеп аклагын. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам таквалыгын карап үйлөтө турмуш курдурат эле, бол түбөлүккө бакыт. Таквалык негизинде жакшы кулк мүнөзүнүн үстүндө болсун. Менин кайненем күйөөмдөн кызганат. Балдарым бар, эмне кылсам дагы жактырбайт. Кызганычтын айынан эмне кылсам болот? Эчтеке эмес. Сиз кызмат кыла бериңиз. Кудай кааласа ар бир эне баласына кызганат. Кудай кааласа сиз дагы эртеге иншаалла кайнене болгондо балаңызга кызганасыз. Аны оңой төрөгөн оңой эмес. Чоңойткон оңой эмес. Ушунча жетиндирип, окутуп, кандай гана машаккаттарды көтөрүп, мен бүгүн сага берип коюр, унчук коюр отура бергенде аны болбойт да. Кызганат да, ал өзүнө жараша бар да, ал кызганбаган ал мындай ал. Бизде исламда кызгануу бар. Бирок баягы чегинде болуш керек да. Болор болбогон нерсеге да кызгана берген болбойт бул дагы. Таптакыр кызганбаган, ал иманда жок ал. Чочколор кызганбайт экен, баары бир. Андай эмес, кызгануу бар нерсе. Аны туура түшүнүш керек да. Кайненеси келинге күн көрсөтпөсө, келин не кылыш керек? Ажырашып кетеби, жашайбы, эмне кылыш керек? Жок. Булардын бардыгына туугандар ушу караңыз. Жалгыз эле сабырдуулук менен болбойт. Кызмат дагы болсун. Дуа дагы болсун. Сабырдуулук менен бирге кызмат дагы, дуа дагы, дават дагы. Ошо кайненеге мындай жакшы кызмат кылып, жакшы жүрөктөн дуа кылып, Алла Тааладан кайненеме өмүр бер, ден соолук бер, иман бер, инсап бер, жакшылык бер я Алла. Ортобузда бир мухаббат сүйүү бер, туура түшүнүк бер деп намаздан кийин аябай дуа кылып, мына келиндер. Кийин анан кайненесине жакшы тамак бергенден кийин кичине дават берип койсун, кичине. Жакшы тамак жасап берди да